Өлüm жана мал мүлктүн азайышынан коркуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, адам баласы эки нерседен жактырбайт дейт. Эки нерсени жактырбайт. Биринчиси өлүмдү жактырбайт. Болбосо фитна учурунда фитнадан сактанууга өлүп калган жакшыраак экен да. Фитнага кирип өзүнүн ахиретин бузгандан көрө фитнага кирбестен туруп өлүп калган жакшыраак экен. Экинчиси мал мүлктүн азаюусу. Эч кимибизге жакпайт. Бирок кыямат күнү кимдин малы азыраак болсо, эсеп китеби аз болот экен. Канчалык байлык көп болсо, ошончолук эсеп китеби оор жана көп болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын медицинасынан ар оорунун шипасы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла Таала шипасы жок оору түшүргөн эмес, оору жараткан эмес. Качан ушу оорукчан адам туура дарылана турган болсо, Алланын өкүмү менен ал шипа табат дейт.